категория болуп курулду. Сары Тологойдон Каркырага чейин, Поско чейин бул 3-чү категория болуп чоңойтулуп курулду. Бунун жалпы суммасы 55 миллион долларды түзөт. Бул дүйнөлүк банктын каржылашы менен ишке ашты. Андан сырткары булар бул жерден 13 километр Чаркудукка чейин жолдорду салынды. Ушул проектке биз бүгүнкү күндө туризмди өнүктүрүү максатында бул Караколдон советский немеге чейин, советскийден бери жака эмеге чейин, Башарынга чейин, Башарынан бул жерден эки полосалы түп кегенге чыгат. Бул келечекте бул Ала-Тоо резортуна баруучу жолду өтө кыскартат экен. Бул жерден бул жак менен айланбастан түз эле 12 километр менен Ала-Тоо резортуна түшөт. Бул жол дагы быйыл башталды. Бул жол курулушу башталды. Быйыл кийинки жылы ушул жалпы бул жерге чейин 45 километр, бул 12 километр, 57 километр жол курулуп бүтөт. Арыбаңыздар, урматтуу ардактуу агайын туугандар, бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары жана кадырлуу меймандар. Биз бүгүн касиеттүү Ысык көл жергесинин транспорттук инфратүзүмүн өнүктүрүү менен катар өлкөнүн карым-катнаш, айыл чарбасы, экономика жана туризм сыяктуу тармактарын өнүктүрүүгө салым кошо турган кан жолдун боюнда жакшы саамалыкта жүз көрүшүп турабыз. Элибизде жолуң ачылсын, ак жол деген алкоо баталар эзелтеден бери айтылып, азырда кайсы бир адамдын болобу же кайсы бир иштин болобу илгерилеп, алдыга жылышына жараткандан тилек кылып келебиз. Аны сыңарында эле бардык жакшы ой максаттарыбыз дал ушул өнүгүүнүн өзөгүн түзгөн жолдорубуздун жакшырышы менен иш жүзүнө ашат. Автожол жакшы салынган жерде алака катнаш жакшы болуп, соода, экономикалык өнүгүп, туризм өсүп, элдин жашоо турмушу жогорулайт. Мына ошондуктан баарыңыздарды бул чөлкөмдүн транспорттук агымдарын жакшыртууга, коопсуз жана ыңгайлуу кыймылды камсыз кылууга жана экономикалык байланыштарды жандандырууга өбөлгө боло турган түп кеген жолунун ачылышы менен чын дилимден сиздерди баарыңыздарды куттуктайм. Урматтуу мекендештер, эшигин көрүп төрүнөт деген накыл кеп. Сыңары айыл болобу, облус болобу же республика болобу башталган чегин аттанасын аттаган деле кадам таштаган жолуна жараша баа берилет, ой пикир жаралат. Мына ошондуктан акыркы жылдары республикабыздын бардык аймактарында жол тармагына кеңири көңүл бөлүп, бул тармактын өнүгүүсүнө тиешелүү шарттарды түзүүнүн аракеттерин көрүп келатабыз. Өлкөбүздүн булуң бурчунда заманбап сапаттуу жолдорду куруу иштери кызуу жүрүп жатат. Бир катар ири долбоорлор мамлекеттик бюджеттин эсебинен курулуп жатканын баса белгилеп айта кетейин. Үстүбүздөгү жылы салынып жаткан жолдордун дээрлик 80%дан ашыгы мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашууда. Ошентип жол тармагына өзгөчө көңүл буруп, чоң колдоо көрсөтүп келе жатабыз. Буга 2021 жылдан бүгүнкү күнгө чейин транспорт жана жол тармагына дээрлик 102 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөндүгү айкын мисал. Жогоруда айтканымдай, ири масштабтагы инфратүзүмдүк долбоорлор аймактар аралык байланышты бекемдеп, элет менен шаарды жакындатып, жарандардын жашоо сапатын жакшыртууда. Биздеги ушундай өзгөрүүлөр ички миграция процесстерин азайтууга жана туура жолго салууга шарттарды түзүп берет. Айылдын эли чоң-чоң шаарларга, анын ичинде Бишкекке, Ошко качпастан, элетте дагы жумуш менен камсыз болуп, ишкердикти өнүктүрүп, тыңдап окат кылууга боло тургандыгына ишене баштады. Ошондуктан кайсы жерде салынбасын, оңдолуп түзөлбөсүн, жаңы жолдор ошол аймактарды бириктирип турган гана инфратүзүм эмес, элдин алака катышын, биримдигин чыңдай турган жана мамлекетибиздин өнүгүү келечегин аныктай турган өзүнчө бир багыт десек дагы туура болот.
Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Дүйнөлүк банк биргелешип ишке ашырган Борбор Азиядагы регионалдык каттамдарды жакшыртуу долбоорунун 3-чү фазасынын алкагында бир катар жолдор жаңыланып, пайдаланууга берилип келүүдө. Бул долбоорлордун негизги максаты регионалдык байланыштарды чыңдоо, калктын жашоо шартын жакшыртуу, коңшу өлкөлөр менен соода, экономикалык алакардыгарды кеңейтүү жана туризмдин потенциалын көтөрүү. Туризм демекчи, мына ушул жерден акыркы жылдарды 10 жыл аралыгында 20 000 киши өтүп калган экен жылына. Азыр быйыл ушул 9 айдын ичинде эле почти 300 000ге чейин жакындаптыр мына. Көрдүңүздөрбү, шарттар түзүлүп берсе, баары бир туризм дагы өсөт экен, баардыгы бири-бирине айкалышып өсүү болот да, өнүгүү. Жалпы узундугу 52 чакырымды түзгөн түп кеген автожолу заманбап стандарттарга ылайык курулду. Жолдун 39-76 чакырымындагы Тилке жана Каркыра Турук Сары Жаз автожолунун 13 чакырымы дагы толук жаңыдан салынды. Урматтуу мекендештер, биз сөз кылып жаткан жолубуз кереметтүү Ысык көл менен боордош Казак элинин Алматы облусун, Алматы шаарын байланыштырган экономикалык жана социалдык мааниси олуттуу жол экенин жакшы билесиздер. Ошентсе да бул долбоор бир гана жол курулушу менен чектелбейт. Ал ошондой эле Ысык көл облусунда туруктуу туризмди өнүктүрүүгө дагы багытталды десек болот. Бир эле мисал, жеке эле чет элдик туристтер эмес, өлкөбүздүн булуң бурчундагы мекендештерибиз Манас эпосунда даңазаланган айтылуу Каркыра жайлоосун көрүп, эс алуу үчүн дагы шарттар түзүлүп жатат. Туризм тармагын колдоо максатында бул аймакта 5 туристтик сервис борбору курулуп, инвестициялык шарттарды жакшыртуу үчүн маанилүү иштер дагы аткарылды. Санташ тарыхый комплексине бара турчу жолдо оңдолуп, ошо жерге чейин асфальтталды, асфальт төшөлдү. Мындай ири долбоорлордун ишке ашышы Кыргызстандын эл аралык өнөктөштөр менен болгон ишенимдүү кызматташтыгынын жемиши болуп саналат. Бул үчүн мен Дүйнөлүк банкка мына ушул жерде өкүлү турат, ошондой эле долбоорду ийгиликтүү ишке ашырган тармактык министрликтерге, подрядчы уюмдарга жана бардык куруучуларга ыраазычылыгымды билдиремин. Иш-чаранын урматтуу катышуучулары, жолдун маани маңызы жолдо жүргөндөргө жакшы маалым. Мурда алыс асфальт басылбаган аң чөнөктүү жолдор ортодон бир түнөп суткалап жүргөн учурлар улуу муундун эсинен кете элек болсо керек. Буюрса түп кеген жолу күнү түнү жылдын бардык мезгилинде иштей турган жаркыраган түп-түз мына жол болду. Долбоордун алкагында жолду кыш мезгилинде тейлечү атайын техникалардын дагы сатып алуусулары каралган. Эми жол азабы көр азабы эмес, алысты жакын кылган жакшы жол экенин көрөсүздөр, Кудай буйрса. Кымбаттуу мекендештер, биздин максат ушундай маанилүү долбоорлорду улантуу менен өлкөбүздү өнүктүрүү, ар бир жарандын жашоосун жакшыртуу болуп эсептелет. Бүгүнкүдөй жетишкендиктерибиз биздин биргелешкен эмгегибиздин, ынтымагыбыздын жана келечекке болгон ишенимибиздин натыйжасы десек болот. Барыңыздарга бекем ден соолук, узак өмүр, албан ийгиликтерди каалаймын. Түп кеген жолу менен каттагандардын жолу шыдыр, жолдоштору кызыр болсун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.